бул менин личныйгем. Бул кызды мен жөн эле эме группадан келген. Ийгилик жараткан адамды группадан көрүп жүрүп эле активный болгула дей беребиз го. Бул ушу группадан келген Канке эже деп жазып эле бирок өзү бул өтө аябай таланттуу кыз экен, алып баруучу, дикция аябай сонун куттуктоолорду чыгарат, колунан көбүрөөк төгүлгөн тортторду жасайт экен, келген. Азыр бир торт жасап келатам. Канке эже просто эле жазып калган мага, анан ушул сетевиктер жаза берет да деп анан көңүл бурган эмесмин. Анан карап бол дей берген Канке эже. Анан пособиям тесто как раз 3-числода. Анан кийин ушундай карасаң сетевиктер отдыхать этип аткан, сетевиктер алтындарды алып аткан, сетевиктер үйлөрдү салып аткан. Ошолор бүт эме путешествие кылып аткан. А почему бы нет деп ушинтип отура бергенден көрө бир кадам таштап көрөйүн дедим дагы. Канке эженин эмесине кирип анан тааныбайм, бирокчу тааныбайм, вообще көргөн деле эмесмин. Анан сүрөтүн эле көрдүм дагы, ишенип бир эме алып көрөйүнчү деп төлөдүм акчасын. Төлөп анан кийин 2 ай наблюдать этип, как все жаттым. Анан кийин февралда эле кичине ойгонуп баштадым дагы. Египетти кылып, Египетке барганда мен айттым да, Канке эже, мен эми билдим сиз неге саар менен туруп алып алтындарын, эмелерин, күчтүлөрүн өткөзүп, мен эми билдим. Ушундай сүйлөтөп турбай бул саякат деп. Бул саякаттачы мындай экен да, богатство деген сөз бул все новое, богатый деген сөздөн келип чыккан үчүн, эгер адам өзүнө хотя бы бир путешествиени позволять этип койсо, ошо жол ачылат экен дагы. Адам мындай путешествие этип уже ошол нерсеге өзүн комфортко кирип, уже ошол нерсеге карай алдыга жылып баштайт экен. Анан кече биз путешествияда эмнени көрдүк? Мен өзүм үй бүлөм менен деле акча топтоп путешествие эте алам, бирок ошол эле акчаны ушул жака сарптап, ошол адамдарды каттап, продукцияны алган менен биргеликте биз мынтип общий группа менен барган, бул вообще другое ощущение да. Барганда көрөсүңөр, айлана чөйрө баардыгы миллионерлер, бүт успешный, целеустремленный, цель койгон адамдар, эч ким налбайт, баардыгынын акчалары бар адамдар. Ошону мындай дарыя агып атканда, дарыяга агып кетсең, не кылат? Агызып кете берет, туурабы? Ушундай эле успешный адамдардын эмесине кирип алсаңар, ошолор менен кошулуп, жуурулушуп, агып кете берет экенсиңер да. Анан кийин бандай налыган, ушакташкан, сериал көргөндөр менен эме кылсаң, ошолдон чыкпайт экенсиң. Анан мен азыр только ушул адамдар менен иштешем, убактым, тортумду жасайм, куттуктоомду жасайм, балдарымды карайм. Анан ушул эме кылам. Азыр дагы бир торт жасап келатам, 3000ге. Кичинекей торт. Анан өлтү алып биринчи Батайнский садка бардым, ал жакта товарларды көрүп, ал жакта товар жок, потому что спрос есть, товар жок, товар түгөнүп калыптыр. Эми биякта да мына жакшы болгон үчүн талап кетип атышат. Анан ал жакта биринчи очередте мен эмнени көрдүм? Египетте Казакстандан, Өзбекстандан келишти да, көрдүңүз. Анан биз баягы менеджермин деп кыйынсынып жүргөндөрдүн эмне салыштырып карасаң, өзбектер деле ошентип жүрүштү. Анан акырын барып Канке эже сурады эле, канча кимсиз по статусу десе, вай менин 28 та менеджерим бар деп ошондойду да. Анан мындай көрсөңөр өтө неме да. Анан булар эң хитрыйлар. Мен күйөөмө кече 17 000 түштү. Мен дагы алардан ар бир адамдан бир фишка алган үйрөнгүлө да, потому что ар бир адамдын жакшы жагын алганга биз алар биринчи очередте күйөөсүнү регистрация кылышат экен. Потому что дадасыз, сиз директорсуз, сиз жакшысыз, сиз үйүбүздүн неме каттасыз, келин деп күйөөлөрүн биринчи орунга коюп директор кылат экен. Анан мен ал күйөөмү где-то 5-6, 7 каттадым, потому что менин башым жетпептир. А булар биринчи күйөөсүн каттап, күйөөсүн көтөрүп алып, мынтип Египеттерге алып келип эме кылса, анан күйөөсү, конечно, ар дайым буларды колдойт экен. Ошон үчүн биринчи очередте мага окшо өкүнүп калбай, биринчи тууганыңарды мындай 3 тройка, золотая тройка кылып жаныңарга коюп алгыла. Анан Казакстандын Мемин деген директорлору, нефтяной магнаттары менен сүйлөшөт экенсиң. Обмен опыт жанагындай бири-бири менен сүйлөшүп, алардан эме алдык. Ал айтып атпай, Берикбай деген Казакстандын директору, Ботагөз деген ошолор менен сүйлөшүп отурдук да, барып эле эме дейт, нефтяной магнат болуп 22 жыл иштегем дейт. Хотя он себе может позволить путешествие бар жок, бирок ага ушундай общение, окружение керек экен да, потому что ар ким өз үй бүлөсү менен барат. Неинтересно, когда групповой барганда бүт нерселер включено, мындай общий сону неинтересно болот да, көп неме менен барсачы. Анан ошентип айтып берди Берикбай деген.
я дейт ушел, сколько, 65 лет мне дейт ушел, я даже работал, где только не работал, я эртемен турам, медитация кылам, лошадьта скакать этем, анан самал ичем, жаш болсо эме ошентсе дагы ушул Гринлифке келип, өзүнүн эме продукцияларды колдонуп, адамдарды жазышып, иштеп, анан отдыхать эткенде ушинтип жаштар менен отдыхать этем дейт. Бул жерде все возрасты, покорный, все келишет дейт. Вообще окружение сонун дейт. Ошон үчүн мен ошол жака келип, и плюс таза продукция, это вообще өтө чоң бул корпорация дейт ошо. Анан мен ошого вообще өкүнгөн жокмун. Мен өтө чоң опыттарды алып келдим. Мына уже Кытайдын малый промоушн аткарып койдум. Зато ошондо сен просто группага киргизип койгонсуң биякты. Группада болуп жүргөнү кызыгып, зато ошондо тааныштарга жөн эле группага киргизип койсуң. Чимдектен чыгып кетип чыккан. Биринчи айтканда жиним келет эле, бол катталбайсың сен ушу жаман жинге дейт ушкан кечки айтып берет экен. Ой, бир катталса катталып койчу. 28 миллион эмес экен, 280 миң эмес экен. Эми жегеде 28 миң деле жогото алабыз го эшикече, Кудай сактасын. Башка жака деле кетип калат. Кече бир кызга айткам, жок деп жүргөн, азыр кече айтууда 140 миңге мен жанагындай массажга барса, эме болуп калыптыр, алдап коюштур, айына 8 миңден төлөй турган кылып, массаж кылып, чач башын эме кылып берет го, жанагындай кредитке киргизип коюштур. Айттым мен, ушинтип 28 миңден качсаң, эми ушинтип 140 миңге 28 миңге бизге кейс берип. Ага, кейс берип. Ладно, мен өзүмдүн айтып коеюн. Мен айтканда мен айттым, ладно, мен позволять эте алам 28 миңге алайын ушу косметиканы иштетип. Бирок мен бирөөгө айтсам алабы 28 миңге, не все же ала берип, ал косметиканын эмне кереги бар деп. Когда мен түшүнгөнүмдө, ал бизге просто подарок. Бизге 28 миңге биерге 103 миң акча салып берип атат, да, электронный акча, который жарым басына позволять эткенчи 3 эсе. Это одно хочу сказать. Например, вы 102 900 балловты бербей эле баардыгын бирдей каттап койгондо, сиз мисалы үчүн эжеңизге баардыгы бир номерди колдонуп алып жүрө бермек да. Бул жерде почему фишка в том, что купоны есть. Сиз купонуңузду эч кимге бергиңиз келбейт да, потому что сиздин купонуңуз тратить этип кетип калганда айтасыз, менин купонум кетип калат, бар өзүң катталып ал дейсиз. Ошон үчүн бул жерде сиз купон менен гана чектелбестен, бал да топтойсуз дагы, балыңыз менен мынтип саякаттап, ушундай адамдар менен, единомышленниктер менен биргеликтен эме кылып атасыз да. Еще плюс ошол эмеге почему бизге дорогой кремди берет? Потому что человек должен в первую очередь уважать себя. Эгер өзүн уважать эткен, ухоженный адамдар көрүнүп эле турат, анан ошол адамга дагы акырын сүйлөйсүң, анан шарпип, чачың эме болуп майланышып, өзүң кара, бетиң тырыш басып турса, анан эч ким деле уважать деп анча сүйлөбөйт да, өзүң карап албайсың дейт. Ошон үчүн компания биринчи очередте өзүңөргө кам көргүлө дорогой Dior'дун косметикаларын чыгарып берет экен да. Булар Dior'дукун, Oriflame'дикин, Mary Kay'дикин бүт ошол завод чыгарып берет. Анан ошол канкежеге кандай ыраазычылык айтат элеңиз? Канкежеге мен бул канкежени торт жасасам деле 5 миңден табат элем бүгүндө дейсиз. Бул канкежеге айтарым, потому что эмеде Египетте устаз дешет экен өзбектер баардыгычы. Мен дагы будан кийин устаз, шеф, бомбита деп экөөбүз бир эмеде жаттык, бир комнатада жаттык. Вообще биз үчүн 7 күн билбейм, жаман өтпөй койду. Биз эс алып чарчап калдык. Тур, бол тур дебиз. Ала ойготуп, басма, аны алып кел, буну алып кел, шеф болуптур деп. Мен айтса ошону алып келип сөзүн уккула спонсоруңардын, потому что бул спонсор, для чего спонсор? Ошол переливтен дагы көп адам эме кылып берет. Анан өтө күчтүү, ачык айрым, ичинде кири жок, урушса урушкан, жинне тийгендердин чекеден эме кылган, ыраазымын өтө. Бир тууган эжемдей эле көрүп, урушса деле таарынбайм, потому что уруш керек. Биз урушпасам, мен айтпасам, мен ал нерсеге жетмек эмесмин. Азыр дагы ошол Берикбай деген киши, экстрасенспе мындай деди да: у тебя минимум, у тебя 2 звезд директор будешь, ты скоро взорвешься, поэтому күйөөң жаныңда алып тур, скоро у тебя муж даже, күйөөң жаныңда алып жүр, күйөөң менен сен өлө эмекесиң деди да, күйөөң алып жүрбөсөң болбойт деди эле. Но осында Кытайга алып кетем сен десем, күйөөм уже мен дагы алып кетесиң деп, уже азыр орустарды каттайм деп, уже кече 17 миң түштү эле. Андан мурун 25 миң сымат этип бергем. Мен машинам оңдо алайынчы, машинама малын алайынчы деп сүйүнүп атам. Так что мен терең ийилип таазим этем, ушу бир карасынан болсо өзүм ишенем.
Мен деле эмеспиз, группадан эле экөөбүз жемдешикенбиз. Анан баягы немеде квадроциклдарын айтып койсоң. Бир ал жактан ар бир эмеден опыт аласыңар квадроциклде калып кеттим менчи. Чөл баягы айдап кетип атканда эчтеке көрүнбөйт, прям вот кум да. Анан ким каякта, анан мен калып кеттим дагы эмеге тыгылып калдым да, кумдар мончо кум да ал жактачы. Анан калып кеттим, эч ким токтогон жок. Мен эгер бирөө ошентип калса токтоп жардам бермекмин да, мен баарына эле жардам берем. Анан мага эч ким жардам бербей өтүп кетип атышты, бирок көрүштү мен тыгылып калганымчы. Анан уже бир 10 мүнөт өттү, эч ким жок. Эми ушул жерде калып кетсем азыр бир пираттар мени алып кетип калат окшойт, же салып кетсе, же бир 3-4 сааттан тапса деле кайра берип койсо керек мен деп ар нерсе оюңа келет экен. Анан мына колум сыйрылып кетти, мен турттум баягы өлө оор экен, 500 bir tonna çığa kvadratsikldi prям turtib atam kayaktan bir banday nemeler ne dediler banday küçük köp emelerdi ne dep koydu banday şunday emesi bak kulaklar var emeçi oşolar gelip kalao dep bir korkup kesin anam çö oşolar kaçan gelip kalıp dep потому что hiç kim yok ememdeçi bular вообще alısqa ketip kalgan anan keyin turtib atam ошол жерге келгенде баягы адамчы только өзүнө ишениш керек экен. Анан Кудайга дедим да, Кудай деп келмелерди келтирип атам. Ошону айтайын деген спонсорум жазып берет, спонсорум антип берет, мага эч ким жардам бербей атат дебестен өзүгө гана ишенип ошондой күч кирип кетет экен да кадимкидей. Анан түрттүм дагы, отурдум дагы, анан өлө бастым газды, анан жетип ашып кетейин десем баягы киши арап токто деди, булар ашпа деди да, анан кийин башып кетейин. Биз жетип айттык, калып нарта помощь нужен деп айттык да. Издеп келишмек беле? Келишет да, туруп. Анан эми айдап ошону кетип атсам келип калды эле, ашып кетейин десем ашпа деди. Бул 3 мүнөттүн ичинде эле раса паника түшүп калды да. Раса дистарданып кетти бугачы. Ооба, эмени түрттүм, өтө чоң квадроцикл, ушунчалык да жаман чоң, анан 1 тонна чыга эле. Мына эмем калды ошо. Сыйрылып кеттим, анан өлө. Күчтүү болуп кетет экенсиң, өзүң ишенгендечи. Ошондой бирок ар бир немеден сабак аласың да, камарсаң бул ошондой сабак алып келди. Өзүңө тың болушту, бир нерсени калтырып койбой, сразу ээлеп алышты, ошондой көп нерселерди эме кылат экенсиң да. Яктада да чачыгым алып алышып, ал чачыгым меники десем, меники дейт, баардыгы окшош. Обязательно сумкага салып, жаап, байлап, түйүп койгула, чтобы эч ким албаш үчүн. Анан мен эми албайт дедим да, анан кийин ошондой өзүңөргө тың болушту да үйрөнөт экенсиңер. Ошо эрте туруп аттык, анан эс алып атып чарчап калдык, чындап айтканда. Үйгө келип бир 2 күн уктадым. Уктадым беседе. Кичине уктадым да, чарчап калдым чындап. Потому что күндө сонун маалымат алдым. Сон неме чындыгында неме экен да, Кудайдын назары түшкөн жер экен да, ушул баракалуу экен да. Күнү дагы баракалуу экен сужа. Айылы. Качан кетебиз, качан кетебиз. Уфта 2 күндөн кетебиз деп алып турбу, адам баласына ошондой жакпайт. Эрте мен туруп Канкеже я победительница, я Канекей стала деп турат. Ал жерде бүт пальмалар анан кыйкырышыңар керек да ошол нерсени. Ошол чувствуйте медитацияны ошондой жерде мурда эме кылбайт экен, бирок аракет кылсаңар болот экен. Эшикти ачканыңарда ошондой сонун воздух келет, ошол воздух менен эме кылып ошондой өзүң мотивация берип, силер деле азыр деле ошентсеңер болот, туруп алып эртең менен турганда чептип, Алла мен турдум, Кудайга шүгүр, мына канча ырысың болсо алганга даярмын депчи ошондо алаканыңарды. Мен биринчи күлүп аттым эле, Канкеже ошентип атсачы, анан бирок туура эле кылат экен деп калдым да, потому что да. так что